Kudreti bolsa sende Kudayдын, kerегине андыгап бак сарайдын, дөй болгунда көзүнөн өт ийненин, алтын болуп ичинде жат ылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жанарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң кош канатчан жаралып. Бир мезгил келет, адам көркөм адабиятсыз жашай албай калат. Себеби байлык менен бийлик тажатат. Жаша жарык элестерге суктанып, майдаланба, болбос ишке чачылба, жан дүйнөңдү ар кырсыктан куткарып, ыр периште турсун конуп башыңда. Жан дүйнөсү поэзияга жык толуп жашап, өмүрүнүн акырына чейин тынымсыз иштеп, өзүнүн дайын дарегин тактап, мени издесең ырларымдан табасың деп гөнөрбөс тема калтырып кеткен кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматов. Манас айткан тилим менен мактанам, тилим менен ордо чогум астанам, күн астында ырдасын деп урпагым, ата бабам мурас кылып таштаган. Эгемберди Эрматов 1951-жылы 10 июлда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Пум айылында туулган. Пумга барсам, жаштыгыма барамын. Жаңачылып көмөкөйүм абаным. Жаткан ар бир боз таштардын түбүнөн калып калган издеримди табамын. Бала кезинен эле китеп десе баса калып окуган Эгемберди ага дүйнөлүк адабияттын алгачкы кызыгын агасынын аркасы менен тааныганын айтат. Менден улуу агам бар эле, ал агам Кызыл немеде ич коргондо интернатта жатып окучу. Анан жума сайын китептерди көп алып барчу дагы, анан кайра алып кетпей, айрып китептер калтырып кетчү. Анан мен 2-3-4 класска барганымда бир чоң китеп алып келди агам. Ал китеп окусаң өлөсүң, тийишпегин, айрып коесуң, жыртып коесуң, булгап коесуң деп бекитип койду. Бирок агам кеткенден кийин издеп жүрүп акыры таап алдым. Карасам Дон Кихот деген китеп экен. Сервантестин. Улак кайтарат элем, ушу улак кайтарып жүрүп, торбома салып алып кетип, талада жүрүп алып окуйт элем. Ушуну бир жумага жетип жетпей окуп бүттүм, башым көтөрбөй. Кийин институтта жүрүп карасам бул жогорку окуу жайларда 4-5 курста окула турган китеп экен. Мен ошол 4 класста окуп алганмын да. Анан өзүнүн эң биринчи ыры жергиликтүү гезитке басылып чыкканда чыгармачылыктын түйшүгү менен жемишин тата турган жолду туюп, калемине болгон ишеним пайда болот. 5-классымдан эле жазып жүрсөм керек. Бирок жазган сайын гезиттерге салчу элем. Ырыңыз биздин талапка жооп бербегендиктен гезитке баса жарыяламай калды. Дагы издене бериңиз деп кичинекей жооптор барчу. Анан мен алардын баарын жыйнап койчумун дагы, анан жибере берчүмүн. Анан ошентип жүрсөм күндөрдүн биринде жарагандай гезиттерге чыгып кетти да. Анан ошол гезитке бир алгач чыкканалар мага абдан чоң канат түрткү берди. Демек жазсам болот экен, менин да ырым гезитке чыгат экен деп анан кирише баштаганмын. 1966-жылы Кызылкыя шаарындагы мектеп интернатында 8-классты аяктап, Ош шаарындагы педагогикалык окуу жайына тапшырып, 1970-жылы бүтүрөт. Андан соң советтик армияда кызмат өтөп келип, Илич Нуру гезитинде кабарчы болуп иштейт. 1974-жылдан 79-жылга чейин Москвадагы Максим Горький атындагы Адабият институтунда окуп, адабий кызматкер кесибине ээ болуп, өз жерине келгенде Кыргызстан маданияты жумалыгында көп жыл эмгектенет. Курсташтардын арасында дегенде биринчи курска барганымда эч нерсени билбеген бир дөдөй адам экендигимди сездим. Алар дүйнөлүк адабиятты окуп бүтүшкө алган, кайсы бир чет тилди мыкты билишкен, англис, француз, немис тилдерин шатыратып, семишкеде чакып сүйлөгөн студенттер менен бирге окуп калдым да. Алардын арасында мен эч нерсе болбой калдым. Аракет кылып 3-курска барганда мен ошолорду жанагы басып өттүм дебейм, 3-курска барганда жогорулатылган стипендияга жеттим да.
Ошентип эмгек чейри өз эңсеген чыгармачылыгы менен башталып, 1980-жылдан 90-жылга чейин Кыргызстан маданияты гезитинде бөлүм башчы, анан Тулпар журналында башкы редактор, Кыргыз руху гезитинде башкы редактордун орун басары болсо 2001-2009 жылдары Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунда окутуучу, ошондой эле кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доценти болот. Бара-бара коомдук саясий иштер менен алектенип 2010-жылдын октябрь айында жогорку кеңештин депутаты болуп шайланат. Ерматов Егемберди. Мен Ерматов Егемберди Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүлердин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана өз карамдыксыздыгын коргоого ант берем. Ал эми 2013-жылдын апрель айынан бери Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын төрагасы болуп, жашоосундагы акыркы көз ирмемдерге чейин эмгектенди. Эгер келсең бул дүйнөгө өрт менен, турмуш эмне, кийим эмне көрктөгөн, чоң максаттын аркасынан безип кет, канат жайып, жүрөгүңдү көктөгөн, башкаларга кызыл камчы салдырбай, жашап өткөн аз өмүрдө кайгырбай, жакшыларды жазып анан жүрөгүң калса мейли, колго калгыз калбырдай. Кудурети болсо сенде Кудайдын, керегине аллакаппак сарайдын, дөй болгунда көзүнөн өт ийненин, алтын болуп ичинде жапылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жанарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң кош канатчан жаралып. Эгемберди Ерматов кыргыз адабиятына 20-кылымдын 70-жылдарында келип, поэзия, драматургия жанрларында өз орду бар акын деген баага татыктуу болду. Маселен, Саймалуу таш ыр түрмөктөрүндөгү негизги тема чексиздик, түбөлүктүүлүк улуттук адабияттагы поэтикалык ойлорду өзгөчө туюндурууга багытталган жаңы кадам. Ырым кайда, 1000 жыл мурда ырдалган. Ыргагыңды шамал турчу ышкырып, колдон түшүп, ташка тийсе сынбаган, не бир ысык, суук күнгө тушугуп. Ал эми адамдагы эң ыйык сезим махабатты Петраркадай даңазалаган лирик акын көркөм сөз каражаттары менен батыш-чыгыш поэзиясын эри шаркак журулуштуруп жазган. Анын ондогон ырларын Жумамедин Шералиев, Рыспай Абдыкадыров, Муратбек Бегалиев дагы көптөгөн музыка чеберлери обондуу ырларга айландырган. Элибизге мейман келсе жайылатак дасторкон, дүймө тамак шербет мейиз дасторкон. Эгемберди Ерматовдун көп жылдык изденүүсүнөн жаралган чыгармасы Мухаммед пайгамбар дастаны. Мухаммед пайгамбар жөнүндө поэма жазып айтып атпайбы? Абдан оор болду дейт. Элдин бардыгы шаркка кеткен мезгилде мен айылга кеттим дейт. Баягы 90-жылдары. Ошол жака барып алып анан түрүнүп, даратталып, Кудайдан тилеп жаза баштадым дейт. Анан абдан кыйын болду, бир күнү пайгамбарыбыз өзү түшмө кирди дейт да. Бул эми абдан чоң береке да пайгамбардын түшкө киргени. Ошондон баштап иш жеңил кетти дейт. Ошол пайгамбарыбыз жөнүндө жазган поэмасын окусаңыз, баягы куталчу билим сыяктуу эле бир тарыктала турган чыгарма да.
Майда барат жеңиштерге шыктанып, жүрө бербей жанды аман куткарып, келдим мына буудай өскөн айылга, улуу дастан баштаганы куттарып. Акындын биринчи ырлар жыйнагы Ак дил деген ат менен 1979-жылы басылып чыккан. Кийин Шаар жана тоолук, Өмүр издери, Туяктын ыры, Саймалуу таш, Махабат, Исфайрам авазы аттуу ыр китептердин, Мухаммед пайгамбар дастанынын, Аксаткын менен Кулмурза драмасынын автору болду. Жана чыгыш акындарынын көбүн кыргыз тилине которду. Эгемберди Эрматовдун жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Айгүл Эрматова экөө 40 жылдан ашуун бирге өмүр сүрүп, 3 уул, 1 кызды тарбиялап тууруна кондурду. 15 неберелүү болуп, Куттуу үйдүн аскар тоосу, Мээрман чоң ата чоң эне, Таята тайене болушту. Бул акынды коомдук жана саясий ишмерде акыркы сапарга узаттык. Бирок Эгемберди Эрматовдун жаркын элеси, ал тууралуу кийинки муундарга айтыла турган баяндары эми гана башталды. Кар жаап жатат, берекелүү оштомун. Сулайман тоо калбаат, токто жоошмомун. Ушул тоодой сырдуу бийик жан эле. Эгемберди акын абам кош болуң деп. Көктү көздөп, дуулап өскөн дарактар, не жөнүндө аян кылат, не нырдайт. Манас атам, сенин рухуң турганда, кыргыз деген улуу дарак жыгылбайт.